Assalamu alaikum устаз дейт, менин көйгөйүм дейт. Кайнаган болуп жатат. Менин жолдошум эң күчүүсү. Ата-энебиз өтүп кеткен. Бул үйдө жолдошум калды. Биздин 4 балабыз бар. Жакшы жашап жүргөнбүз. Улуу байкеси келип, жаздан бери келип үйдөн кетпей койду. Балдарыма чоң болуп башка көзгө койгулап та жатты. Күйөөмө да чоң болуп бүттү. Күйөөм да чоң киши, өзү билет да дейт. Күйөөмөн Аллахым ыраазы болсун, бизди багат, жанталашып колдон келишинче. Бул киши кайнагаңызы же иштебейт, же жардамы жок, кандай кылсам болот, кандай укугу бар бул байкесинин, биздин балдарга кол көтөргөнгө суранам, жооп бериңизчи. Аллахым ыраазы болсун. Антип бирөөнүн баласына кол көтөрбөш керек. Демек, кайнагаңыздарды үйлөп коюш керек, күйөөңүзгө айтыңыз, үйлөп койсо ошо жаны тынчып калат. Анан өзүнө үй бүлөлүк жүк түшөт, ошо менен өз оокатын күнүн көрө турган болот. Антип бир туугандардын балдарына чоң көрсөтүп, мындай сокку кылып, антип кол көтөргөн жакшы эмес. Ошол кайнагыңыздар эртерээк үйлөнгүздөр, күйөөңүзгө айтыңыз. Анан Кудайдан корксун. Бирөөнүн балдарын эмес, шарият өзүнүн балдарына да кол көтөрүп, антип жансыздатып сабаганга уруксат берилбейт. Чөп кордусаң көзгө зыян дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга келип, Бухари, Муслимде келет бул хадис, жаныбарларга кол көтөрүп ургандар кандай болот дегенде Пайгамбар айтканда антпегиле. Ким ошол Кудай жараткан нерселерге мээрим төксө, аларга дагы мээрим төгүлөт Алла тараптан. Анан ар бир тирүү жанга жакшылык кылса, ошонун ла ажрон, сообу бар деп келет да, малды караганда эмес. Анан келечектен үмүттөндүргөн балдарды антип жүрөгүнүн ишин алып анткени жакшы эмес. Оорукчан эмне? Эгер оорукчан боло турган болсо, дарыгерлерге эртерээк көрсөтүш керек. Анан бойдокчулуктун запкысын тартып жүргөн болсо, жаш балдардан күчүн чыгарбай үйлөнсүн. Өз оокатын кылып, өз оокатын куруп, түтүн бөлөтүп, өзүнүн оокатын өзгөргөн дурус болот.